Зульфия Асылбекова, Рекет қыздар. Әңгіме. Жайдың саратаны, күн чай таячық, асман үзіп алар ала бұлтсыз көк. Өліп еткен жел де жоқ, қызыған тандырдың ысығындай аптаптан жандуның бары күлі-көгі бекінгенсіп, чырық еткен чымчық жоқ айлана жым-жырт. Ал емес демейді асманда ойқып қайғыған чауалекелерді көрінбейді. Ширин тике тейген күнден қақшып, топырағы қата түшкін гүлдерге су құйып жатып, кластың полын жуып жатқан құрбысы Наздандан сұрай кетті. Мына жазда бүтейін деп қалды. Саға жай жағауы? Егерде көлге барып салсам, жайқы салуға лагерге барсам, үйді салқындатушы кондиционер болып, мұзатқышта бал мұздақтың түрлері тұрса, зеріккенде ертелі кеш телевизор көріп, бұтты кере жатсаң, емді үшін жақпасын? Жағат. Қышында жылу ақ өтігің, апапақ шубаң болса, киіп алып, тоғы шығып мұз тепсең, өкмет светіңді өшірбесе, жақшы көмірдің кесегінен ұлам жағып қойып, жаңы жылды зарығып, күн санай келеркі майрамды қан теп жақшы тоссам деп көтіп, анан қыштың ақырқы айындағы сүйішкендер күні, еркектердің майрамы, қысқа күні, ұзын түні менен ал мезгілдері жағат. Анда саға жаз күз жақса керек? Жоқ, жақпай қалды. Наурыз күні бізде сеструхалар савап, мектептің қыздар кеңешінің чоғылышына түшкенімізде еш ұмыта албайым. Аны сен ұққан емессің. Жазында елжіп алған біз 10 кластың балдарменен досташуыз деп, алардың қыздарынан қату таяқче ошонды банда деген топтар түзілген. Ширин досканы арчы кетті. Физика бөлмесі болғандықтан дуалдың оң жақ жағында Ньютон, анын физикалық формулалары жазылған тақтайшасы, сол тарауында англис, швед, француз, орус физиктерінің сүреттері илингенелі. Қыздар бұл сүреттерінде чаңын арчып, шоқ классташтарының сүреттегі улуу адамдардың көзін бойып, бирине көз айнек тағып, бирине мурут жасап чимелеген сүреттерді, ар кемесінің аттары жазылған парталарды жуып шығышты. Қыздар чарчап, ачқа болышса да, класты күзгідей жалтыратып салышты. Ақыры иштің барын бүткөріп қойып үйлеріне жөнөштү. Көчөдө 10 класстын банда тобу чогулуш өткөзүп атышкан экен. Аларды көрүп Шириндин маанайы чөгө түштү. Ындын өчүп, кабагы бүркүлө жер карап алдыга баскысы келбей, Назданга: "Кол телефонуңду, саатыңды, сүйкө шекектериңди бекит. Алдын ала сенден кечирим сурайын. Мен азыр сага жардам бере албайм. Кеттик, тезирээк баспасак тигилердин карына калабыз", деп анан капысынан эле тоонан бөлүнө күтүп калышкан топ кыздарга экилене утурлай жүгүрдү. Сырткы турпатынан окуучулук касиеттин чети да көрүнбөгөн, топ толуп турган кыздардан Наздан эч кооптонгон жок. Бейкапар баса берди, тек курбусунун кылыгын түшүнө албай калды. Ширин топтошкон кыздардын бирин калтырбай, жасакирлине мойнуна асыла калып, чопулдата беттеринен өп учурашып кирди. Кыздар өз кезегин күтө, бой көтөрүп, колун бермексен кесейишет. Наздан курбусунун кылыгына таңкыла, бул кыздардан эмнеге мынчалык коркот, жалтактап жасакирлине ийилгидей эмне күнөөсү бар деп бушайман жеп, аны күтө четке саал туруп калды. Кыздар сүйлөшүп алгандай дароо Ширин менен Назданды ортого алып, башынан бутунун учуна чейин сынай карап, улам бери Ширинди туш-тушунан нары бери түрткүлөй, эки жолу чогулушка катышпаганы үчүн кекете башташты. Эмне боюңду көтөрөсүң? Бизди теңиңе албай калдың ба? Сен... Толук кара тору көздөрү жүлжүйгөн калый Назданга опурулду. Кечээ биздин класстагы Тунбулак менен эмнеге бизден уруксатсыз учурашасың? Мындай жөнсүз немеге ызалана түшкөн Наздан ага теңелбей тезирээк кетейин деп бурла бергенде, аны бир кыз артынан бутун тосуп туруп катуу түртүп жиберди. Мындай күтүүсүздүктөн ал тизелеп барып жыгылып кетти. Ошол замат кыздардын баары аны курчай калышып, аюусуз тепкилеп киришти. Башка, ичке, туш келген жерге тээп, эч аяшкан жок. Наздан колдору менен бетин жаап, жаны ачына чыңырып турганга канчалык аракет кылган менен койго асылган карыш-кырылардай жабалактаган кыздар аны тургузбай ого бетер албуттанып, кыргызча, орусча сөгүнүп,
tepkiley berişdi. Çaçtan tartıp bетін açqanға, urğanға umtulup atıştı. Baykuş kız ansayın çırqırap bетін bektet. Gülді ақ, juqa көйнөгүн julquldatıp jatıp, jaqa koltuklarını ayırıp salıştı. 6-7 kızga anan kalsa, özünün 2 jaş ulularga anın qaydan alı jetmek? Şirin tepki jep, jerde gül ala bolup atkan kurbusun kıyalbay, boru orup, "Nazdan, ejekelerinden keçirim sura, tınç jürem dep ayt, mından ara siler aytkanday bolottu," dep kızdardı tegirene çurqap çebelektedi. 10-11 klassın baldары алардын жанынан өтүп бара жатып токтоп, кино көрүп аткандай кызыга карап каткырышып, "Ай, мына кызык, ичине теп, ой, мурдуна сок," дешип, кайбири чөнтөк телефондоруна тартып алып жатышты. Бири да тепки жеп жаткан кызга жан тартып болушуп койбоду. Бир кезде бою пас, жоон жолпу, жылчык көз Канымгүл, "Токтоткула," дээр замат баары токтоп калышты. Ширин бозала чаңга батып, тура албай жерде жаткан курбусуна жетип барып колтуктап тургузайын деди эле. Узун бойлуу сары кызаны ийинден артка тарта токтотуп, "Дем кой, киришпегин" дегендей миссирее башын чайкады. Наздан туруп келатып, тытылган көйнөгүн, булайган ак балтырын көрө коюп уялганынан кайрадан жерге отура калды. Ошо тапта жарданып турган балдардын бири "Тарагыла, дера келетат" дегенде уча качкан топ таранчылардай кыздар да, жарданып турган балдар да туш келди тапырап качып жөнөштү. Дера дегени мектептин директору деген эле. Бет келди катуу чуркап бараткан Канымгүл, "Кыздар, эртең 3-тө дүкөндүн артынан жолугушабыз. Калган сөздү ошол жактан сүйлөшөбүз. Уктуңарбы?" "Сөзсүз, мен эки сүйлөбөйм," деп колун кезей жакынкы куроого чуркап кирип кетти. Ширин да Назданды колтуктай тургузуп, жөлөп таяп, "Деранын колуна түшсөк өлдүк. Ата-энебизди чакыртырып ит кылат. Бол, качтык," деп жулкулдата алып жөнөдү. Мындай жөнсүз кордукка биринчи жолу кабылган Наздан катуу арданып, ызага буулуга күйөттү ыйлап келе жатты. "Ата-энем айтып, буларды соттотом. Кыздарда ушундай болобу? Бул мектепте окубайм мен. Кайра өзүмдүн эле мектебиме кетем. Келгениме 2 ай болбой жатып, чүнчүтүп жиберишти." Наздандын ата-энеси бул номер 230 мектепке жакын жерден жер үй алышып, жаңы көчүп келишкен. Бир үйдүн кичүү эркек кызы. Ата-энеси, чоң атасы анын көзүнүн кареги менен тең айланып, эл кийбегенди кийинтип эркелетишет. Кыз да эстүү чыгып, мектепти жалаң бешке окуп, үй тиричиликти да тындырат. Классындагылардан бою кичирээк, ак жуумал, көздөрү ойнок, белине жеткен чачын дайыма жарашыктуу алып жүргөн, токтоо, арык чырай, жылдыздуу кыз. Жаңы классташтары менен да тез эле аралашып кетти. Назданын көгөрүп, кандай кыйын иш болсо да аягына чыгара турган мүнөзү бар. Аны жакшы билген Ширин күйөгөп, куугундан акыры кутулушкан соң, көчөдөгү орундуктардын бирине олтуруп жатып, кийими тытылып, бозала чаңга баткан курбусын жалоорой карап, "Мындай сеструха, братан дегендер бардык мектептерде бар. Буга чейин кичине класс деп бизге тийбей жүрүшкөн да. 8 класс чоң класстарга кирет. Бизди эми гана эсепке кошо башташты. Рас, мага деле бул жакпайт, бирок эми айла канча. Бизди да сага окшоп сабашкан. Ал тургай бир кызыбыз өзүнүн кан тамырын кесип өлүп кала жаздаган. Булар убактылуу токтогон менен кайра эле баягы көрүнүш. Мен да ата-энеме айтып, ызы-чуу кылбай эле башка мектепке барып окуп жүргөм. Биздин сеструхалар алардын сеструхаларына мени стукач деп айтып коюшуптур. Баары мени кодулап, күн көрсөтпөй койгондо ал мектептен качып кайра кайтууга туура келди. Айткан акчасын алып барсам да кайра эле күнүгө таяк жечүмүн. Мен асын өлмөк болуп апама кат жазып отурганда сырттан жеңем кирип келип катым үстөлдүн үстүндө ачык бойдон калыптыр. Жеңемди узатканы кетсем, апам окуп алып коркуп, өз өмүрүңдөн кечкидей эмнеден кыйналып кеттиң деп зекип катуу сурак калган. Ага эч нерсе айта албадым. Көзүмдү жашка жууп, мелтиреп, жер карап отура бердим. Акыры менден эч сөз чыкпасына көз жеткенде, айланайын, эптеп 9 класста бүтчү, кичирээк бир окуу жайга тапшырталы деген. Биздин ата-энелер совет доорунда окушуп, мындайды көрүшпөгөн да. Эми айткан менен ишенишпейт.
түз эле дерага барышат. Эми сеструхалардын айтканын орунdatабыз. Алардын айтканы биз үчүн закон. Көнөсүң башкаргаң жок. Дагы бир жолу кайталайм. Оң кулагың менен да, сол кулагың менен да ук курбум. Ата-энелерге билдирүүгө болбойт. Анда эле мындан жаман түгөнгүс азапка кабыласың. Эми эртең сок, пиво, тамеки алып берип, алардан кечирим сурайбыз, деп Ширин курбусуна кеп кеңешин айтып келе жатты. Ал сөздөрдү Наздандын уккусу да келген жок. Дилинде кантип өч алууну ойлоп келе жатып, денесинин ооруган жерлерин айрылган көйнөгүн да унутуп калды. Наздан үйүнө келип болгон окуяны ата-энесине буркурай ыйлап айтып, эртеси мектепке атасы менен кошо аймактык милицияны ээрчитип келди. Мектептин директору, завучу, мугалимдер менен чогулуш өткөзүлүп, Назданга 10 класстагы сеструхалардын үстүнөн арыз жаздырышты. Директор банда тобун иш бөлмөсүнө бирден чакыртып алып, катуу жемелеп, ыйлатып, кечирим суратып чыгарды. Көңүлү бир аз жайланган Наздан атасы менен бандалардан кутулдук деп үйүнө кетишти. Мектептегилердин көкөйүнө көк таштай тийип бүткөн кыздардын банда тобуна бир класстын өтө бышык, алиге токтол элек, мен эч кимден коркпойм деп өзүн кыйын сезген 7 кыз кирет. Жоош, начар окуган, мектепке жөн эле келип кетип жүргөн калган кыздар менен алардын иши да жок эле. Эсепке деле кошушпайт. Эгерде алар арасынан бир кызды бөлүшсө, жооштордун ага жолобоосун талап кылышат. Ошондой эле майда топтор 9 класста кумир тобу, 8-де малыш тобу деп аталгандар бар. Сааттын жебеси 3-кө жакындаган сайын Шириндин жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй куугалуу дүкүлдөп, апасынын сумкасынан уурдап алган 200 сомуна бандага керектүүлөрдү алып, магазиндин жанында күтүп турду. Банда тобу каардуу келишип, Назданга ызырынып жатышты. 9 класстын кумир тобу, 8-дин малыш тобу чогулуп, өздөрүнчө жаңы мыйзам кабыл алышты. Шириндин күнөөлөрү кечирилип, ал жайган дасторкондон даамдашып, кезектеги чоң иш Наздандын арызын алдыруу болду. Канымгүл малыштарга эртеңкиге чейин Наздандан арызын алдырасыңар. Кумир тобуна 500 сом акча табасыңар деп тапшырма берди. Малыштар тобу түз эле Наздандын үйүнө келишти. Анын атасы үйдө болгондуктан классташтарына жолукканга уруксат бербей койду. Малыштар тобу кете албай үйдү айланчыктап көпкө чейин турушту. Баарынын көңүлдөрү сус. Эртеңки күндө Канымгүлдүн каарын ойлоодон коркуп турушту. Окуу жылы эрте аяктап 8 класска тезирээк эле өтсөк экен деген былтыркы сөздөрүн эстеп, буга чейинки эч нерседен капары жок, мектепке келип кетип жүргөн бактылуу күндөр өткөн тура деп санаага батышып, акыры Наздан чыкпай койгон соң шылкыя үйлөрүнө таркашты. Эшиктин алдынан Ширинди апасы таяк менен тосуп алды. Кызым чоңойсо кол аякка жарап сүйүнөм го дедим эле. Сен мен ойлогондон эрте чоңоюп атасың. Сабагың саат 1-де бүткөн. Үйгө 4-те келдиң. Кече атаң сага 50 сом берген, менин чөнтөгүмдөн 200 сомумду уурдадың. Мектепке төлөйм деп алган ал акчаларың кайда? 3 айдан бери төлөнбөптүр. Бүгүн класс жетекчиң телефон чалып, кызыңар 5 деген баадан шыр 3-кө түштү. Сабактан көп калып, качып кетип атат деди. Келе бери сумкаңды. Күндөлүгүңдү көрөйүн, деп ачууланган апасы Шириндин колунан сумкасын чулуп алды. Сиңдиң куурчагын 2 күн кечке издеп таппай ыйлады эле, мына сумкаңда жүрөт. Сен сумкаңды таптакыр ачпай калган турбайсыңбы? Эртең сиңдиң ойноп, сумкаңа дагы кийимдерин салып койсо, бир ай деле таппай жүрөт экенбиз да. Уятсыз. Үйдө да илең салаң. Чын көңүлүң менен жумуш кылбай калдың. Полду бир жумадан бери жууп элексиң. Мелтиреп эле отурасың. Же не? Чоңоюп жигит жандап калдыңбы? Мен сендей кезимде апамды бир кейиткен жок элем. Бир кызыл жагуу тагынып, ак бантик форма, ак фартук кийип, жакшы адам билим дейт, жаман адам кийим дейт деп, терең билим алалы, жакшы киши бололу деп атаандашып жакшы окучу элек. Мен мындай элем, мен андай элем деп, энеси Ширинди тили чарчаганча тилдеди. Кечирип коюңуз эне, экинчи мындай болбойт, деген кызынын кебине эч кулак какпады. Ого бетер жемеси күчөдү. Ширин болсо өзүнчө уйбагат.
Биздин учурда ыймандуу элек, тартиптүү элек дейт. Заманды ушундай кылып мени өзгөрткөнсүп, элден калба деп өзү алып берген кийимди эле кийип жүрбөймүнбү? Кийим алып бер деп эч качан суранган эмесмин. Мектептеги кыздардын рекетин мен ойлоп чыгарган жокмун да. Сеструхалардан коркуп жүрүп, ушундай уурулукка бардым. Андан башка эмне аргам бар? Урушса эле бардык ата-энелер өздөрүнө салыштыра берет. Ар кимде өзүнө гана тиешелүү чече албай жаткан кыйынчылыктары бар да. Урушпай эле мындай акырын сурап, балдарын туура түшүнүп жардам кылышпайбы? Курсагың ток, кийимиң толтура, сага дагы башка эмне керек дей беришет. Кийим курсак менен эле жашоо чектелип калбайт да. Айланайын апа, жок дегенде сиз түшүнсөңүз болбойбу? Менин да айлам кетти. Силерге айтсам сеструхалар ушакчы деп кордойт. Айтпасам сиз урушасыз. Эч өзгөргөн жокмун, жигитим деле жок. Банда менен көмүр топтору чүнчүтүп атат. Аны сизге кантип айтам? Болбойт, эч айтканга болбойт апа, деп ичинен сызат. Жалтактай жүгүрүп жүрүп үйдү да жыйнап жиберди. Ширин чыйрак, узун бойлуу, бир караганда япон кыздарына окшоп кетет. Ыр бийге, шыктуу, классынын алдыңкы кыздарынын бири. Үйдө балдардын эң улуусу болгондуктан түйшүгү да көп. Терезелерин короо жайды гүлгө толтуруп, үйдө таза кармайт. Жалаң 5 менен окуган кыз быйыл чынында өзгөрдү. Эртеси саат 2-де малыштарды тогуздардын кумир тобу жолдон тосуп алып, Наздан менен сүйлөшө албагандыктары үчүн 6 кызды ортого алып, жаакка чаап, чачынан жулуп, шакектеринин изин калтыра уруп жазалашты. Кошунасы мөлмөл да Ширинди тээп өттү. Буту сыңгыр, акчалары жок, үй бүлөсү далай ачка калганда Шириндер акча, тамак берип жардамдашып турду эле го. Апасын аз да болса нанын таап турсун деп өздөрүнүн нан бышырган цехине иштетип коюшпады беле. Бери жактагы кыз жеңесинин эле бир тууган сиңдиси. Ал кудачасына тийбейин дейт, бирок топтогулардан коркконунан айласы жок. Акырыныраак тепти. Тигил кызыл көйнөкчөн кара тору толугураак кыздын апасы мектептин тарбия башчысы сонун эже. Өз кызынын тарбиясын билбей мектептеги балдарды урушуп коет дагы, деп Ширин ичинен күйүп жатты. Малыштар тобу кыңк этпей төп-түз туруп беришти. Бул алардын милдети. Эгер ыйласа же күлсө, өзүн коргонду дегичекти бүттү. Тигилердин каарына анык калат. Мына эми чоң сеструхалар, ондордун бандалары келишти. Эми алар чогулуш өткөзөт. Бандага баары ийли калып учурашып жатышты. Наздандын арызын алдыра албаганы үчүн дагы бир ирет малыш тобу бандалардан келтек жеди. Бул сеструхалардын урушу башкача. Чачынан чапчып, артка тартып туруп, туфлинин такасы менен белге тебет. Бир сыйра разборкадан кийин баары кайрадан Наздандын үйүнө барышты. Кыздар чолто бекинип, Ширин жалгыз барып көчөгө чакырып чыкты. Алданган Наздан жабалактай чыгышкан кыздарды көрүп, үйүнө качмакчы болду эле, жетегелген Канымгүл аны чачынан кармап калды. Банда кызды баг арасына сүйрөп барышты да, тегеректеп алып азыр барып арызыңды албасаң кечинде үйүңөрдү өрттөп, өзүңдү гана эмес, ата-энеңди кошуп өлтүрүп кетебиз деп коркутушту. Өзү үчүн ата-энесинин жапа тартып, өмүрү кыйылып каларын укканда Наздандын дене бою титиреп, кантип, макул, аларга тие көрбөгүлө, деп жалдырап жибергенин билбей калды. Жалданып алышкан банданын айтканын жасаарында шек жок эле. Эмне, дагы бир малышты жумшап койсо эле бүттү. Катуу коркуп калган кыз милицияга барып, ыйлап жатып арызын алып чыкты. Чоң курсак, ындыгара, кара чайыбы же өзбегиби билинбеген милицияга баары бирби, же мындай майда иштен кутула жаздап турганбы? Эмне, тил табыштыңарбы? Кайра кайрылып келип башымды оорутпайсыңарбы? Деген болду да арызды кармата берди. Раз не бар не жок деп өзүн сактаганыбы, өз каалоом менен арызымды алдым. Милицияга эч кандай доом жок. Экинчи кайрылып келбеймин деген тил кат жаздырып алды. Канымгүл арызды сыртка чыга келген Наздандын колунан шарт жулуп алды да, өзүн курчай калышкан кыздар менен чала була окуп туруп, бөлө тытып ыргытты. Колдорун кесип салсам мындай арызчылардын. Коркунучтуу арыздан кутулушкан тигилердин көңүлү жайланып, ошол эле жерден Назданга сеструхалардын мыйзамы менен тааныштырып киришти.
Қана, мобыл дураға біздің законды түшіндіріп қоғылача? Жолды қатар қыздардың улам бері чой келеніп, екіншісі мұрды менен мұңқылдап, дағы бері мұшықтай мұйолой закон емешін айтып кірішті. Ар дайым ұчырашып жүрмей. Хей, судан тынч чөптен ылдый жүру. 9-10 балдар менен сүйлөшпөө. Как манашка жүрөсүңөр. Банда менен кумирдин тапшырмасын так убагында аткаруу, уктуң ба? Деп дагы бири арттан капталга катууну кубалды. Назданды ниети ооруп ага бурула бергенде, ата-эне мугалимдерге эч билдирбөө, деди дагы бирөө ызырынып. Анын арты эмне менен бүтөрүн көрдүңбү? Эй, өлүп каласың же. Мектептер ортосундагы уруштарга дайыма катышып, мектептин намысын коргош керек. Эгер мугалимге, ата-энеге, милицияга кармалышса, башка кыздарды айтпай, өзү гана жооп берип, ишти бүтүрмөй. Ар жума күнкү чогулушка кечикпей катышуу. Наздандын башы айланып булардан эптебеле кутулуп чыгып, үйүнө тезирээк жетүүнү самап турду. Каршылыктан эч майнап чыкпасын түшүндү. Акыры жалдырай кечирим сурап, 3 топтун ар бирине 500 сомдон айып төлөй турган болду. Чогулуш аяктап, Ширин менен Наздан үйлөрүнө кетишти. Наздан кечинде ата-апасы жумуштан келгенде арызын милицияга барып алганын айтты. Атасы ачууланып, кызын көпкө чейин жегирди. Албаганда кантмек эле. Анын тарткан кордугун кайдан түшүнүшмөк? Апасы экөө жалгыз калганда кызынын ачык айтып бергенине ишенип, жалгыз кызынын кыйналганын көргүсү келбей, кыздар салган салыкты атаңа айтпайлы деп апасы акча берди. Наздан эртеси мектепке келип, банда топко салыкты төлөгөндөн кийин тынчып, күндөгүдөй сабак окуй берем го деп ойлогон. Бирок тилекке каршы андай болбоду. Наздан класска келери менен классташ кыздары андан качып, салам берсе карабай, танаписте атаман кыялдын жанына чогула калып, бир нерселерди шыбырашып, Назданды шылдыңдашкандай. Мектептин далисине чыкса, башка чоң класстын кыздары жөөлүп кетип, мыскылдай күлүп айтор, кызды чүнчүтүп жиберишти. Биринчи кабаттагы тактайчыдагы спиттен сактангыла деген баракчага башына Наздан Курманованы кошуп жазып коюшту эле, ал Наздан Курманова деген спиттен сактангыла болуп калды. Баары аны көрсөтүшүп, шылдыңга алып каткырып жатышты. Алып салайын же өчүрүп коеюн десе, ага да кол тийгизбей, наркы терки түрткүлөп мазесин алышты. Ошондон тартып Наздан мектепке жалгыз келет. Жалгыз кетет. Сабакка, эч нерсеге көңүлү тартпай калды. Бир жагынан мыйзамдан чыга албайт. Эмне күнөөсү барын өзү да түшүнө албай койду. Жалпы мектептик чогулушка кечиккендер Наздан Курманова, эки алгандар Наздан Курманова, сабактан качкандар Наздан Курманова деп завуч тизмесин окуп алып, катардан алдыга чыгып турган кызды көрүп, өзүнө ишине албай, сага эмне болду? Жакшы жүрүш керек, экинчи мындай иштер кайталанбасын деген болду. Бир ай мурда эле алдыңкы окуучунун минтип, караманчы артка кеткенин түшүнө албагандай. Балким билеттир, айласы жоктур. Ошондо кыздардын баары, жалко, уят, уйкучу, биздин мектепти уяткарып атасың, Наздан кетсин, деп чурулдап калышты. Кыз намысына чыдабай мектептен чуркай чыгып кетти. Үйүнө келип кечинде баары чогулуп олтурганда, бул мектепке окубайм деп ыйлады эле, чоң атасы урушуп койду. Биздин учурда ментип мектеп тандамак түгүл, халем сапка дептерге жетпей тактайчага жазчу элек. Кыштын күнү суу кечип, 2 айыл жөө басып окуганбыз. Ичкенибиз бир күндө бир кесе жарма, бир сындырым жүгөрү нан болчу. Кийгенибиз жамаачы, жатканыбыз сыз. Как жер болсо да ыйман бар эле. Оор күндү баштан кечирип силерге ушундай жыргал заманды тартууласак, эми силердин кылган ишиңер бул. Токумуң өскөр, бейбаштыкты токтотуп билим ал. Кызга 40 үйдөн тыюу болуш керек. Эркелетип, ою менен болуп жүрүп, силерди куурутат го бул кыз. Кыз бала оор басырыктуу болуш керек. Ыйманың өскөр, деп
Tayakın tayana çoğun atası narazılana sırtqa çıkıp ketdi. Nevresinin içinde emni alamat bolup atkanın jarıqtık kişi qaydan düşünsün. Oşonu menen söz bütüp, Nazdan onçuqpay jer qarap, ertenki sabakka dayardan oldurup kaldı. Ertesi al klastan Şirindin kolun karmap koyu berbey, "Aytqılaçı, arızımda aldım, geçirimdele suradım, meni emne kösüңerge koşboysuңar," dep surada. Şirin kurubusuna boğru orup, "Sestruhalar uşakçının canına bir ay jolo boysuңar," dep tapşırma bergen. Anınдағы klassın atamanı qıyaldın жақшы көрген жigiti sağa aşıqты qırın çıqargan eken. Аны uğup qalıp, içi tarıgandan qalıp şıltı olur menen seni bölüp, öçün alıp, çünçtü atat. "Sen qapa olba, bul gündörde batılı ötüp ketet," dep soratdı. Demek menin günüm uşakçılığı eken da, dep ızalandı Nazdan. Qatuğu namыстana düştü. Al kızlardan emi öçün başqaça, özlerinin jolu menen aluunu oylandı. Oşelli günü sabak bütkünden keyin kızlarga jinik kaynap kele жатқан bolçu, aldında malış tovunдағы kız baratıptır. Al жалgız bolçu. Eki jagın qaransa hiç kim жоқ. Anan kapısından ele kan kaynap ağa jete barıp ele eki koldop çaçынан karmap artqa tartıp, joğun sanğa taqaluu tuflisi menen eki-üç ret tep jerge kulatdı. Mundaydı kütpögen kız ayaluu çağırıp çalkasından kuladı. Eki jumadan berki bulardın korduğundan taçap, ızaga boğulup turgan Nazdandın kızdı urgan sayın demine dem küçüne küç kirgendey oldu. Tuş geldi tepki jegen kız akırı jaldırap jördi. "Aylanayın toktatçı, aytkanın menen bulayın." Moğumu kana түшкөндө gana Nazdan al kızdı koya verdi. Nazdan özün küç kayrattuu sezip, dem baylay düştü. Keçinde al malış tovunдағы дағы bir kızdı savap geldi. Ağa mınday mıkaçılık kaydan geldi. Degi alayım ne olup bardat? Anı özü de bilbeyt. Bolgonu oyunda öç aluu gana. Jek degen bir önü gördü ve daroo kanı kaynap çıgadı. Özüm başkara albay kalçı oldu. Öçün algan soň özögün örttügün öksükten kutulgansıp jеңилдеп kalganday sezdi. Oşentip al klastagı qıyaldan başka bardyk kızlardan korkpay kaldı. Bir günü sabakka qıyal kelbey kaldı. Oşul uçurdu ayabay kütüp жүрген Nazdan wagtty paydalana klassın astına çıkıp, "Hemni üçün özüňөр menen teň bir kızdan barıňar korkosuňar. Hazırkı zaman teň ukuktulardın zaman emespe? Birok bul klasta teň ukuktuluk jok. Sizlerge gelgenime 2 ay bolboy çünçtüp jüberdiňer. Bir qarın mayda bir kumalak çiritet bolup, oşunun aynan mekteptin eň artkı klassыбыз. Bizdi korkogonun orduna satıp büttü. Batırlığıňar kanake. Görse sizler özüňөр üçün emes, qıyal üçün, ağa jagыныş üçün er bolup жүрgөн durbaysyňarby? Gelgile, bugün barыбыз açık, korkboy süýleşeli. Har kim öz oyun aytsın. Misalı men ağa algebra sabakынан esep çıkarıp berbesem, kızlar meni özlerine koşboy koyet dep, men andan emes, sizlerden korkkonum üçün anın sabakyn çıkarıp berip жүрgönmün. Sizlerçi? Dedi. Bары tım-tırs bolup kalıştı. Görgön gözlerine işenbegендей. Bu erbeygen alsız Nazdandan mındaydı kim kütkön? Hem ne ulat? Qıyal andan öçün albay koyboydu. Birok, ağa qaraganda Nazdan qalыс, күчтүү, keyinki kündörü kulatuğa katışıp, tezili anı jakşı bilip albadı. "Mına, sen," dep Nazdan mangdayınдағы tolmoç, joş, bayçiçekeyge qayrıldı. "Qıyaldın çerçeğineden çiğmesin daima çiğip beresin. Özünkü menen 2 kişinin çiğ bütküçö tün jarım bolat. Hem nege? Sebebi andan anın qıyalından korkosun. A sençe?" dedi Nazdan çegirtkedey arık şüdüngdögön Ayşolaga burulup. "Özüň üçün emes, qıyal üçün üýüňön könüge peçeñi vurdap alıp kelesin. Enileriň jebeyt bile? Bul emnesi ya, kızlar?" Hiç kim ündöbey bары jerdikleşdi. "Kaçanga çeyin korkup jüre berебиz? Ağa ançalık kuldu kurup işengidey, andan korkuday, al bizdin kudaycı atın eviz emes da turabı? Gelgile, çoğulup turup qıyaldan öç alabız." Bu sunuş bardyk kızlarga jagıp turdu. Har kimisi ataman kızdan dalay zapkı görüp gelişken. Dağı da
Ошон үчүн эч кимиси каршы сөз айткан жок. Наздан кыздардын ун чукпагандарына каниет кылып, ушунусуна да шүгүрдөп турду. Кемсинүү, кордук, коркуу баарынын көкөйүнө көк талкандай тийип бүткөн болчу, бирок ачыкта колдошкон жок. Анткени кыялдан коркушчу. Наздан аны жеңе алар бекен, күчү жетеби деген ой көңүлдөрүндө уюп турду. Кокус кыял жеңип кетсечи, эгер Наздан утсачы, ал кулатууга барып жүрөт. Ар кими өз арманын ойлоп, ичинен Назданга жан тартып турушту. Ал калыс, жамандыкка эч качан барбайт. Жеңсе бүтүндөй класс оор балейден кутулат эле. Канымгүл да даамак эмес. Наздан үчүн бул да чоң жеңиш эле. Аны курбуларынын колдоору анык болду. Каршы чыгып, ит таламай кылышпас эле болду. Кыялда мурдатан эле Наздан Ширинден угуп жүрчү. Атамандыкты талашканда жекеме-жеке уруш болуп, кимиси жеңсе, ошол башчы болорун. Эртеси биринчи сабакта класска алгебричка эже келип, окуучулардын бар жогун тактап чыккандан кийин адатынча классты кыдырата карап, «Кана, эсеп чыгарууга ким чыгат?» деп сурап калды. «Кыял чыгат», деди Наздан дароо. Аны мындай биринчи жолу сунуш кылып жатышына эжеи таң кала карап калып, «Кана эмесе Кыял, кел», деп койду. Назданга жаман көзү менен карап алып, Кыял илең салаң доскага чыкты. Биресе ал таң да калды. Демейде кой оозунан чөп албаган жоош Наздандан мындайды эч күткөн эмес. Эмнеге антты? Кантип батынды? Кыял доскага мугалимдин айткан эсебин жазаары менен адатынча дароо Назданды суроолуу карады. Анын эң жаман көргөн да, эч түшүнө албаган да сабагы ушул. Алгебра болчу. Ал доскага чыкканда Наздан эсептин баарын чыгарып кагазга жазып мугалимге көргөзбөй ыргытып берер эле. Кыял бүктөлгөн кагазды тосуп ала коюп, андагыны көчүрө салчу. Бул жолу да мугалимдин айткан эсебин жазып, Назданды жообун айт дегендей күтө карады. Наздан Кыялга «2-ни 8 жолу жаз» деп шыбырады. Кыял айтылган эсепти чыгаргандай, 2-ден 8 жолу жазып, борду ордуна коюп, өзүнө ишеничтүү туруп алды. Бирок жооп туура эмес эле. Аны Наздан атайы туура эмес айткан. Мугалим ачууланып, 30 мүнөт Кыялды урушуп, күндөлүгүнө жана журналга 2 койду. Наздан сабак бүткөндө мугалим менен кошо чыгып кетип, кийинки сабак кыргыз адабиятына кечигип кирди. Агайдын жашы бир топко барып калса да эмгекчил, өз ишин так жакшы иштейт, бирок кулагы жакшы укпайт. Агайдын өз аты башка болсо да, окуучулар койгон аты Дыңбай. Айлыгы аз төлөгөндүктөнбү айтор, мугалимдер көп сабактан жетишпейт. Дагы да болсо, чыдаган ушул Дыңбай агай сыяктуу пенсиядагы мугалимдер. Агай үйгө берилген тапшырманы сурамак болду эле. Наздан «Агай, журнал боюнча сураңызчы» деп калды. Мугалим каршы болгон жок. Журналда биринчи, экинчи окуучу сабакка келбей, үчүнчү Акматова Кыялга кезек келди. Ал ачуусу келе ордунан туруп, үнүнүн барынча «Чыңгыз Айтматов Шекер айылында туулган. Ал биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кыямат деген чыгармаларды жазган» деп кыйкырып кирди эле. Дыңбай агай «Жайраак эле айта бер. Бул жерде керең киши жок. Баарыбыз кунт коюп угуп атабыз» деп дептерине чекесин тийгизе жаза берди. Ушул сөздү күтүп турган Кыял үнүн жайраак чыгара токтолбостон «Чыңгыз деген менин кошунам бар. Ал өтө тентек. Менин жиниме тийген үчүн бүгүн бирөө өтө каттуу бүткүл өмүрүнө жетчүдөй өкүнөт. Сабактан кийин кыздардан эч ким кетпесин» деп жатып, агайдын караганынан улам үнүн катуу чыгара «Бетме бет, эрте жазда келген турналар» деп калды. Класстагы балдар үнүн чыгарбай бетин жаап күлүп атышты. Кыздар болсо жакын арада согуштун болооруна көздөрү жетип, кимге жан тартып, кандай айла кылаарын билбей санаа тартып мистей болтурушту. Ыңгычакты «Азаматсың, отур, 5» деди мугалим. Бул сабактан ушинтип кутулуп кетишчү. Агай жакшы укпагандыктан көбүнчө өзү айтып берип же сочинение жаздырганды жакшы көрчү. Бул күнү да мугалим «Мөмөлүү дарак» деген темадагы сочинениелерди текшерип бүтүп, эң жакшы жазылган Наздандын сочинениясын окуп берди.
Агай Назданды мактап күндөлүгүнө 5 коюп берди. Коңгуроо шыңгырап, танапистен кийин тарых сабагы болду. Андан сабак берген агайга бүркүт деп ат коюп алышкан. Чынында бүркүткө окшоп, канатын жайгансып, калдайып басат. Ал Венгриядагы согуш тууралуу айтып берип атты. Аны уккан деле эч ким болбоду. Танаписке чыгышканда Наздан агайга кошулуп ашканага чыгып кетти. Ал кантсе да жүрөксүп, сабактар бүткөнчө ызакор да, кекшил да кыялдан качып турууну чечкен. Көпчүлүктүн көзүнчө маскара болуп жеңилип каламынбы деп чочулады. Артынан ашканага Ширин менен Байчечекей да келишип, Наздан менен бирге тамактанышты. Эч ким сүйүндөгөн жок. Алдыда улам жакындап келе жаткан кармаштан кооп тынып атышкан болчу. Акыры курбуларын алаксытайын дедиби, Ширин сөз баштап жиберип, ага алаксып кетишип, кийинки орус тили сабагынан кечигип калышты. Шаша-буша класска чуркап келишип, каалганын жыртыгынан шкаалашып, «Ой, өлдүк, орункул эче диктант жаздырып атат. Эмне кылыш керек? Диктант жазбасак чейрекке баа койбойт. Жакшы бир шултоо табуу керек», деди Наздан көзүн алайтып. Анан, «Кыздар, мага бир ой келди. Байчечекей, сен эс учуңду жогот. Бол, тезирээк өңүңдү өзгөртүп, ооруп, шай ууп турган адамдай кубарып, кумсарып кал. Жаштарыңды бошотуп, апсыйтып жиберели. Эженин боору ооруй тургандай ролду аткар», деп Ширин тигинин кофтасынын бүчүсүн чечип, юбкасын тескери айлантып, чаштарын бузуп жиберди. «Кана эми курбум, бизди ажалдан сактай турган бир өзүңсүң», деди жалооруй Наздан. «Жош сөзгө бат көнгөн, ак көңүл, жүдөөрөөк Байчечекей. Эмнеге мен силердин бирөөңөр эмесмин деп да айта албады. Балким анын кулагына Наздандын баатырдыгың аркана деген сөзү жаңырып турган чыгар. Же баатырларды кыйын кырдаал чыгарат деген чын беле. Айтор, класстын каалгасын ачып, эки кыз эс учуна жаңы эле келип, оңдонгонго үлгүрбөгөн Байчечекейди сүйөй, үрөйлөрү учуп, баарын чочутуп, дасканын жанына келип токтоп калышты. «Эже, Баку эс учун жоготуп, ооба, эже, Баку ооруп калды окшойт. Биз да эмне болуп кеткенин билбей калдык. Коркуп да калдым», мурдун шыр тартып койду Ширин. «Биз сабактан да кечигип калдык», деп кошумчалап койду күнөөлүү дейди. Орункул эже кыздарды Байчечекейдин түрүн көрө коюп, боору ооруй, «Кыздар, кана, отургузгула, суу алып кел. Азыр мен тез жардам чакыра коеюн», деп кол телефонун алды эле. «Жок, тез жардамдын кереги жок», деп жиберди Ширин. «Жөнүнө коюңуз эже. Ушундай бир оорусу бар. Кармай калып эле кайра бат тарап кетет. Айтсаңчы, Баку», деди Наздан. Ушунча да жоош болобу, камырдай балбырайт деп ичинен ачуусу келе түштү. Ал, «Ооба, башым айланганы тарап баратат. Тез жардамдын кереги жок», деп башын мыкчый бечара болуп олтуруп калды. Күлүп жибербегей эле деп Шириндин эки көзү Байчечекейде. «Анда кыздар үйүнө жеткизип келгиле», деп чебеленди мугалим. «Диктантчы?» деп Ширин кара күчкөн нааразылана сурап койду. «Кабатырланбай эле койгула. Үчөөң эртең жазасыңар. Оорудан кийин адам акылына дароо толук келе албайт эмеспи?» деди эжеке. Кыздар жетелешип далиске чыгып алып, оңой кутулуп кеткендерине сүйүнүп, так секирип жатышса, тарбия завучу сонун эже көрүп калды. Сабактан качып баратасыңар деп кыздардын актанганына ишенбей аябай уяткарды. «Азыр териштиргенге убактым жок, бирок эртең женсоветте бул ишти талкуулайбыз», деп ал көз айнегин оңдой шашыла басып кетти. Кыздар шалдая, ар кимиси өз-өзүнчө кандай кылып бул эжеден өч алсак деп ойлонуп баратышты. Кыздар үчүн женсовет деген сөз өтө оор болду. «Ой, ушу женсоветти ким чыгарды экен? Кылдан кыйкым таап, уруша беришип, жүрөгүмдүн үшүн алып бүтүштү. Эртең болот дегенде сынаркап, түнү бою уктабай чыгам», деди Ширин. «Ким болмок эле? Серьезный Соня эже да. Мугалимдерге ойлоп тапкан канча деген шылтоо, айламалдардын баарын билип алат», деп Наздан да булкулап калды. Бир окумда Ширин алаканын чапкылап, «Кыздар, кеттик эженин үйүнө». «Эмнеге?» «Эжеден өч алабыз. Азыр анын үйүндө эч ким жок. Уулу институтунда, Кобра кызы сабакта. Сонун эже төмөн кетти. Көрбөдүкпү? Үйү болсо мектептен кийинкиси. Дүкөндөн бачым 1 килограмм дрожь сатып келе калабыз да,
аны эженин туалетине салып таштайбыз. Ал кечке ачып, көөрүп ташып, аны тазалайм деген эже эртең мектепке келбей калат. Ошентип женсовет өткөзө албай калат. Эң сонун акыл. Муну бачым иш жүзүнө ашыра коелу. Бачы эжеке кабагын чытып, кыздар, андай ишке барбай эле коелучу. Мугалимдер биздин кат сабатыбызды жоелу, жакшы тарбия берели дегендерине биз мындай тескери иш кылсак болбойт го. Башканы айтпаганда биздин класстын бир күндүк тартип эле эже агайларыбыздын бир айлык нервин чарчатканга жетишебиз го, деп кыйылды. Баку, азыр сенин үгүт насаатыңды угууга да ойлонууга да убакыт жок. Сабак бүтүп калса баары таркап, муну жасай албай калабыз. Эртең женсовет. Кечирип кой. Бирок эмки жолу сөзсүз Наздан экөөбүз сен айткандай кылабыз. Алардан кечирим суроого да сараң эмеспиз. Бирок бүгүнкү күнгө эженин тагдырында ушундай деп жазылса, эми биз кантип каршы болобуз? Кеттик, деп Ширин алдыга басты. Чын эле, кеттик. Кыздардын бири эженин үйүн кайтарып, бири дааратканага дрож салып, бири үйдүн дарбазасына бор менен Дыңбай плюс сонун барабар сүйүү деп жазып кетишти. Дыңбай агай үй бүлөлүү, небере чөбөрөлүү пайгамбар жашына келип калган адам. Ал эми тарбия завучу сонун эженин күйөөсү жок. Тартипти, тазалыкты сүйгөн, жумушка так, кабагы ачылбаган сүрдүү орто жаштагы эже. Бул эки адамдын ортосунда эч кандай сүйүү жок. Тек гана кыздардын чолок ой менен шоктонуп жазып койгону да. Жаштык, шоктук эмнени гана кылдырбайт. Кандай гана курчтук жана чолок ойлор. Эгер эженин туугандары кокусу үйүнө келип бул сөздөрдү окуса эмне болот? Өзү окуганда кандай акыбалда болор экен? Даратканасы ташыгандачы? Ал күнү разборка болгон жок. Ошентип баардык сабактар бүтүп, кезек малыштар тобунун күтүлгөн чогулушуна келди. Кыял жактырып ашык болуп, бирок ал арзуусун жигитине билдире албай кыйналып жүргөнүн классташ кыздарынын баары билчү. Наздан доскага чыгып, атайы анткорлоно кетти. Кыздар, мен бир жигиттен кат алдым. Угасыңарбы? Кана, окуп берчи. Кат кимден келиптир? Деп баары дуулдай. Назданын кечээки сөздөрү кыздардын эсинде болчу. Демек ал атайын кыялга тийишип урушка чакырып атат. Наздан сулуу, жүрөгүмө от койдуң. Кечинде үйүңө барам. Ырдын калганын өзүм окуп берем. Бир курбуң менен кечинде концертке барып келбейлиби? 3 билет алып койгом, деп жазыптыр. Кыял, кечке чейин бир аз арыктап, келбетиңди оңдоп коюп, балким сен мага курбу болуп барып келерсиң. Бир кезде ал сенин ашыгың беле? Деп шакылыктады Наздан. Эми кандай болор экен дегендей кыздар тунжурап, экөөнү алмак-салмак тигилип калышты. Итире экен байкош, ичи карныңдын баары мите курт басып кеткен го. Хажатканадан азынан жесеңчи, жигиттин балекетин алат бекенсиң. Аны сага ким коюптур? Андан көрө муртуңду жакшылап тартып ал, кинкелес. Кыздар, олагыраак турбасаңар митеси жугуп, силер тамобул инеликке окшошуп калбагыла. Өлөречке койчунун таягына сүйөнөт болуп, кечээден бери дагы колунан кандай айла амал келет экен деп унчукпай койсом, кылыгың кыжырма жаман тийип, чектен аша чаап баратасың, деди Кыял Наздандын дал маңдайына сүзүп ийчүдөй чекесин жакыртатып. Ал Назданды сестенип деп ойлогон окшойт. Жок, ал эч корккон да, тайсалдаган да жок. Курбусу Шириндин жардамга келерине ишенип турду. Мурдагыдай кыздар каткырып күлүп, Назданды шылдыңдап, өзүн кубатташат деген ойдо эле, бирок андай болбоду. Тескерисинче кыздардын баары көздөрүнүн заарын чача тикирее Кыялды карап турушту. Төнүн жарым этиндей салмагыңды жек көрүнчү сымбатыңа байкабай караган киши коркконунан эстен танып калаарын айттыра албай турдуң беле, маймыл, деди Наздан тилин тартпай. Кыздар аны коштоп кол чаап жиберишти. Кыял эми күч менен эле жеңбесе, кыздар тигил тарапка ооп кеткенин ошондо түшүндү. Экөө бири-биринен калбай жаман сөздөр менен тилдешип, ооздорунан ак ит кирип көгүт чыгып атты. Акыры кыздардын урушу мушташка айланып, чачтарынан жулушуп, партадан партага секирип, кубалашып жүрүштү. Кыял класстагы кыздардан бойлуу, эркектей карулуу орой,
көйнөк кийбесе тааныбагандар эркек бала деп ойлой турган неме болчу. Кокустан кыздар Назданга жардам берип, кыялды жабылып жыгып беришпегенде, назик кыз классташынан келтек жеп калмак беле. Кыздар кыялды колуна урунган китеп, сумка, тряпка менен уруп, тээп, моокумдар канган жасабашты. Наздан анын чачынан алып жерден тургузбай басып берди. Теги каршылык көргөзүп да ызасынан соолуктап ыйлап да жатты. Аны жеңиш оңойго турган жок. Акыры чарчап айлас кеткенде сеструхалардын закону боюнча кечирим сурап, ар биринин бутун кучактап өп чыкканда гана кыздар таламайын токтотушту. Шириндин сунушу менен башчылыкка дароо Назданды коюп алышты. Кыялдан бөлөк кыздардын баары көңүлдөрү ачылып, үстүлөрүнөн оор жүктү алып салгандай жеңилдеп калышты. Демейде эдиреңтеп баарынан бышык көрүнүп башкарып жүрчү кыял жели чыккан шардай шөмүрөйүп, башын жерге салып, класстан чыгып кетти. Кыжалатка салган ою орундалганына, кыздардын аны колдоп бергенине ыраазычылык билдиргендей, Наздан баарын ашканага алып барып тамак алып берди. Түштөн кийин жума күнкү сеструхалардын чогулушуна барышты. Наздандын иши каралды. Ширин алдыга чыгып, курбусунун мектептин намысын коргоп, райондук сынактан 1-чи орун алганын айтты. Канымкүл жанына келип, Назданды куттуктап, эми оңолгонун айтып, малыштар тобуна кирүүсүн сунуштады. Ага макул болгон Наздан айтылган сынакка барганда номер 235 мектептин кыздары тийишип, шылдыңдаганын айтып калды. Ал азны улак жеңишине төбөсү көккө жете шерденип, өзүнүн кантип тез эле ташбоор сеструхаларга кошулуп, алардын бирине айланып кеткенин байкабай да калды. Аны ойлоого чамасы да жок эле. Ханымгүл дароо кыздарды ээрчитип алып, коңшу мектептин кыздарына келишти. Мектептен өздөрү курактуу кыздарды таппай, мектептин жанындагы музыкалык бий тобунда машыгып аткан 9 классынын 5 кызын сабап, кол телефондорун тартып алып кетишти. Эки мектеп ортосунда чоң эрегиш башталып, чатак күчөй баштады. Мектептер аралык жаш талант сынагы номер 233 мектепте болуп, ага барган Канымгүлдү 3 топтун башчылары коштоп барышты. Урушту үйрөнөсүңөр деп малыштар тобунан Наздан менен Ширинди кошуп алышты. Сынак бүтүп үйгө кайтуучу мезгил келгенде, номер 235 мектептен келген Нурсулуунун биринчиликти алганына ичи тардык кылып, аны Канымгүл коштогон тобу менен жалгызата кармашты. Нурсулуу, токтой турчу. Канымгүл өктөм сүйлөдү. Аны таанып өнөрүн укса керек. Нурсулуу, силерде жумушум жок. Өз аймагыңарды, мектебиңерди билип алгыла. Мага тийишпегиле, деп сапарына ашыкты. Жөн саламдашканга да болбойбу? Эми өсүп алың өзүңө, деген сөздү угаар замат Канымгүлдүн оң колу болуп жүргөн Гүлзар кыздын узун чачынан алып, артка булка тартты. Ай! Деп жаны ачып айласыз башы чалкалай токтогон Нурсулуу өзүн тегеректеп калган кыздардан аман эсен чыкпасын түшүндү. Капыстан мойнуна бычак такап калган Гүлзарга көз кыса Канымгүл: Нурсулуу, Сулуу деген атың болсо эле көкөлөй бересиңби? Же биринчилик алганда жер менен баса албай калдыңбы? Салам берген кишиге түзүүрөөк алык алып койбойсуңбу? Же андан кемип каласыңбы? Сага көптөн бери жинденип жүргөм. Бүгүн тийишпейин десем, кейрелек деп калыпсың го. Хей, анча-мынча туз жалатып коюш керек болуп калыптыр, деп Зеки айлана басты. Нурсулуу Гүлзардын Канымгүлдү жалдырап тиктеп калганынан пайдалана, аны күч менен катуу түртүп жиберип, тегеректеп турган Ширин Наздандарды жөөлөй кача берди. Мындай чечкиндүүлүктү күтпөй, саамга дабдарып калышкан Канымгүл, Гүлзар, Мөлмөл үчөө эстерине келе калып, ач карышкыр коёнду куугандай артынан кууп жөнөштү. Аларга уда Наздан менен Ширин да жүгүрүп баратышты. Кошулбай калды дегиче дагы кыйноо баштылары турган иш. Кай тарапка качаарын деле билбей, Нурсулуу бет келди чуркап баратты. Ал чоң жолго кантип чыгып калганында байкабай калды. Каршы терши зуулдап, катуу сигнал берип, көчөнүн ортосунда жүгүрүп бараткан эси жок кызды көздөрүнөн чаарын чыгара карап, кыйкырып сөгүп өтүп атышты. Машиналардын арасында бараткан Нурсулууга алардан да кыздар коркунучтуу сезилди. Ошентсе да жан таттуу эмеспи? Менте берсе 1,5 машина сүзүп кетеби, деп жолдун четине чыга берди.
Ал өзүнүн чоңчу каналына чыга түшкөнүн, артындагы куугун кыздардын чукулдап калганын көрө салып, амалы кур көпүрөдөн сууга секирип кетти. Тобокел, ошентсем ким бирөөлөр көрө салып жардамга келер, куткарып алар деп ойлоду. Деп чаңырып, көк көйнөгүнүн этек жеңин желбиреткен кыз сууга кулаган таштай чолп кирип көрүнбөй калды. Бир кезде гана анын башы чыга калып, чабалактап аба чапчыган колдору көрүндү. Ага жардамга умтулган эч ким болгон жок. Кыз бир көрүнүп көрүнбөй сууда агып баратты. Канымгүл көргөн көзүнө ишене албай, колундагы бычагын таштап жиберип шашыла олактай берди. Берки эки кыз да апасынын артынан ээрчиген козулардай Канымгүлдүн артынан жок болушту. Алардын артынан энтеңдей жетекелишкен Наздан менен Шерин сууда агып бараткан кызды көрө коюшуп, «Жардамга! Жардам бергиле!» деп чакырышып, кызды кууп жээкте чуркап бара жатышты. Алар качуу жөнүндө ойлогон да жок. Экөөндө тең кызды кантип куткаруу керек деген бир гана ой турду. Чогулган эл деле тез жардам чакырган менен бири да сууга секирип агып бараткан кызды алып чыккан эч ким болбоду. Бир саамда суу кызды кайдадыр оп тартып алгансып, кыз суу үстүнөн көрүнбөй калды. Кудум эч нерсе болбогондой, көлбөрүгөн суу өз нугунда шашпай агып кете берди. Ошол каргашалуу күндөн кийин Наздан менен Ширин жаш өспүрүм балдардын абагына түштү. Алардын башка аргасы жок эле. Сеструхалардын законунда көрсөтүлгөндөй, эгер мугалимге, ата-энеге же милицияга кармалышса, башка кыздарды айтпай өзү гана жооп берип ишти бүтүрүүгө тийиш эмеспи? Антпесе үй бүлөсүнө, ата-эне, ини сиңдилерине чейин куугунтук жасашат. Алар бир топ абакта тарбияланышып, акыры ата-энелеринин кийлигишүүлөрү, тергөөнүн жыйынтыгы менен тикке күнөөлөрү жок болгондуктан үйлөрүнө чыгарылды. Кийинки окуу жылын кыздар медресесинен улантмакчы болушту. Биз өткөндү оңдой албайт экенбиз. Бирок андан сабак алып, каталарыбызды кайра кайталабоого тырышалы деп чечти кыздар. 10 гүлүнөн бири да ачылы элек Нурсулуу гана жок.